Улуттук биринчи каналдын эфирин телегүзөт программасы улантат. Аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Борбор калаада ар жума жол коопсуздук кызматы тарабынан өткөрүлгөн рейдте ондогон мас айдоочулар кармалып жатат. Тартип коргоо органдарынын күчөтүлгөн иш аракеттерине карабастан, жогорудагы сандар азайбай эле, тескерисинче күн өткөн сайын көбөйүүдө. Бул жолу дагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматы өткөргөн рейдте жол эрежесин одоно бузган жүздөгөн унаа ээлерине чара көрүлдү. Адатта спирт ичимдигин ичип алып унаа айдап жүргөндөрдү аныктап кармоо кыйын. Айрымдары жол эрежесин бузбай деле айдап кете бериши мүмкүн. Мындай учурда жөнөкөй жарандар жардамга келип, унаа башкаруудагы жүрүм туруму менен өзгөчөлөнгөн айдоочуларды аныктоого салым кошушат. Маселен, өткөн дем алыш күндөрү түнкү саат 11 чамасында ичимдик ичип унаа башкарып жүрөт деген маалымат 102 кызматына келип түшкөн. Милициянын кайгылуу кызматы дароо чалуу түшкөн жерге келген учурда шектүү мыйзамга баш ийбей унаасы менен жолун улаган. Артынан кубалап келип, акыры унааны токтотушту. Жүрек жеткирип коюйм. Çalsanız genel prokuratura çalınız. 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 Sen ne için akça telefon etkenin için çalarım? Sizde 5 ming çıkarıp akça vermek polnu videolarınız var mı? Sizden bir so'm akça telefon etken yok. Aydım var. Aldınız? Доказательствоңуз барбы? Var videoda. Dosya Sizden kança akça alam men bayke? Videoda var da. Ayka çalmayız mı? Oşo çalыңыз. Çalmayız mı? Kimisinde çalasın? Текшерүү иштерин жүргүзүү учурунда унаанын ээси мен рулда эмес болчумун деп инспекторлорду бир топко убарага салды. Yok. Aldığın yok. Hem tartmaya koyacak gibi. Ya. Tartmaya Yok. Abi satırın bir ay tatmaya Yok. Videosu var polnu. Тагыраагы рулдан түшө качып, бул абалдан кутулуп кетүүнүн амалын издеп, унаанын ачкычын ыргытып жибергенге жетишкен. Айдоочуну республикалык наркология борборуна алып келген кезде дагы унаа айдаганын мойнуна алгысы келбей, кызматкерлерге доо коюп жатты. Тартип сакчылары канчалык видео далилдерди көргөзбөсүн, күнөөсүн моюнга алгысы келген жок. Жол коопсуздук кызматкерлерин бирде сотко, бирде прокурорго чалам деп коркутуп, ал гана эмес, биздин чыгармачылык топко да келип бир тийди. Бирок соңунда баардыгы аныкталды. Спирт ичимдигин ичкендиги үчүн айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Эми унаа ээсинин жосунсуз жоруктарына сот чекит коймокчу. Кайгылуу учурунда кечки саат болжол менен саат 11 чамасында бизге жөнөкөй жарандардан ооз-эки арыз келип түштү. Ушундай сереп күмүш түстөгү Одиссейдин айдоочусу мас абалында айдап барат окшойт деп. Биз аркасынан жетип барган учурда Mazda Примиси үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында болуп чыгып, ошол бизге кайрылган жарандардын видео далилинин негизинде биз бул айдоочуну спирт ичимдигин ичкен же ичпеген аныктоочу наркология бөлүмүнө алып келдик. Текшерген учурда спирт ичимдигин ичкен болуп аныкталып чыкты. Ага чейин бул айдоочу бизге ар кандай коркутуу сөздөрүн айтып, бир-эки муштап жибергенге да үлгүрдү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгылуу кызматы өткөрүп жаткан рулда аттуу рейдте дагы ондогон айдоочулар спирт ичимдигин ичип кармалып, наркология борборунун анализ алуучу бөлмөсүнөн таң атканча киши үзүлгөн жок. Инспекторлор жол эрежесин одоно бузуп, колго түшкөн айдоочуларды дароо эле наркология борборуна текшерүүгө жөнөтүп жатышты. Мас айдоочулардан сырткары ээн баштык кылган, документи жок машина айдап жүргөн. Ошондой эле ылдамдыктан ашыра айдаган унаа ээлерине айыптар салынып, унаалар айып короо жайына киргизилип жатты. Белгилей кетүүчү жагдай акыркы убакта мас абалында унаа башкарган аял кишилердин саны да көбөйүп кетти. Ал эми аларды кармап наркология борборуна алып баруу, текшерүүдөн өткөрүү инспекторлор үчүн 2 эсе көп түйшүктүү жаратат.
Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан кара түстөгү Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны токтоткон маалда унаа ээси баш ийбестен жолун улаган. Аркасынан жетип барып токтотуп текшерүүгө алган учурда рульдагы айымдан спирт ичимдигинин ичкендиги боюнча шек жаралды. Андыктан айдоочу наркология бөлүмүнө алынып келинип, ал кармалгандан баштап протокол түзүлгөнгө чейин жол коопсуздук кызматкерлеринин ээсин оодарды. Айыбын мойнуна албай жаткандыктан ичкен ичпегенин аныктоо үчүн кайталап анализ алууга туура келди. Бирок инспекторлор акырына чейин иш алып барып, бул айымдын ичип алып рульга отурганы аныкталган соң өзүнө тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Ушул тапта Борбор калаада жана анын тегерек четинде жол тыгындары күчөп, бул өз кезегинде шаар тургундарына бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Айрыкча эртең мененки жана жумуш убактысы бүткөн кечки маалдарда унаанын көптүгүнөн шаар жылбай калып жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, жол тыгындарынын негизги себеби унаалардын санынын көптүгүнөн болууда. Маселен, Союз учурунда Борбор калаа Фрунзенин башкы планында жолдор болгону 40 000 унаага гана ылайыкташтырылган. Ал эми азыркы учурда Бишкекте 1,5 миллион адам жашайт. Ал эми расмий катталган унаалардын саны 500 000ден ашат. Андан сырткары күнүгө башка облустардан келип кирип чыккан унаалар жол тыгындарынын көбөйүшүн шарттап жатат. Мындан сырткары айдоочулардын унаа башкаруудагы жүрүм туруму, тактап айтканда каршы тилкеге чыгып айдагандар, унаа токтотуучу жайлардын аздыгы жана эртең менен кечкисин билим берүү мекемелерине балдарды ташыган учурлар тыгынды көбөйтүүдө. Бишкек шаарынын Свердлов жана Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери сойкулукка каршы атайын рейдтерди улантууда. Бул жолу инспекторлор Борбор калаанын 2 районунда жайгашкан ар кандай сауналарды, суткалык батирлерди жана мейманканаларды текшерүүгө алышып, андай интим кызматтарын көрсөтүү менен алектенүүгө шектелгендер кармалды. Рейдтин алкагында милиция бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан сойкулук менен алектенген 23 кыз кармалып, наркология бөлүмүнө алынып келинди. Текшерүүдөн өткөн соң аларга мыйзамга ылайык тиешелүү протоколдор түзүлдү. Тагыраагы укук бузуулар кодексине ылайык бирөөсү 3 суткага камакка алынса, экөөнө 20 000 сомдон айып пул салынды. Милиция кызматкерлери Борбор калаада интимдик кызмат көрсөтүүчү жайлар же мындай иш менен алектенген адамдар тууралуу маалыматы бар жарандарды 102 ыкчам номуруна чалып, нөөмөт бөлүмүнө билдирүүнү өтүнөт. Рейд болуп аткан уктуңарбы? Интернетти көрүп атасыңарбы? Иштебегиле деп айтып аткандарды. Эмне иштеп атасыңар, уксаңар? Тиңгирип. Канча болду келгениңерге? Мен 10 күн болду. Иә. 10 күн. 10 күн, өкөртең бир күн. Бир айылда сарбы. Эмнеге ушундай шарт болуп атат? Кызым операциясына акча керек. Андан башка эмне тапканга болбойт беле? Жок, мен серьезно, если хотите, кагаздарды көргөзүп берем. Сен сурап койсоң бир эки айтып. Азыркы күндө жаңы укук бузуулар кодексине өзгөрүүлөр киргизген, билесиңерби? Сойкулук менен алектенсеңер штраф салынат. Приемник распределителге камаласыңар. Бул жолго иштебеш керек, кандай болгондо да. Кызым оруза башка жумуш менен акча тап. Түшүндүңөрбү? Башка бул жумуш менен вообще иштебегиле. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.